Саламатсыздарбы? Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Түрксой сыйлыгынын жеңүүчүсү Гүлжамиля Шакирова жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Астра Исмаилова. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бүгүн биз конокко Өзбек Ажы Чотоновду чакырганбыз, бирок тилекке каршы келбей калды. Социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып аткан ошол нарк насил тууралуу кеп болмокчу. Кече жакында эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров атайын улуттук нарк тууралуу жарлыкка кол койду. Ошол кыргыздык нарк насили тууралуу кеп козголмокчу. Гүлжамил эже, биринчи улуулата сизге сөз берсек, деги эле ушул Кыргызстанда, кыргыздарда кыргыздын үрп каада салты нарк насили туура эле багытта баратабы? Арбаңыздар, урматтуу калайык, урматтуу Назар Ньюс студиясынын кызматкерлери, сизге дагы салам айттык. Эми баягы үчөөбүз мына бул Өзбек Ажы мырза келмегиле, мырза деп койгула мындайынан келет дегенден атайын келдик эле ушу нарк насилди көзмө көз, сөзмө сөз мына жерде айтышып бири-бирибизге кенен чонон түшүндүрүшөлү. Динде кандай, кыргызда кандай дегендей сыяктуучу. Анан эми келбей калган экен, баягы 3 кыз пирамида болуп, 3 бурчтук тумарча болуп, кыргызым башка элдин жакасына кызтарылгыс, кыргызым баалап алар кыздарыңыз деп үчөөбүз ушул жерге отуруп калган экенбиз. Демек кыргыз кызын баалаган эл. Кыргыз кызынан дүйнө жаралганын, кыргыз кызды кымбаттап, асылдап, барктап, кызды төргө отургузуп, кыздын 40 чачуулу деп, кыз атасынын төрүндө гана мейман деп ушунчалык баягы турмушка узатканга чейин кызды заттап, сыйлап өстүргөн. Кыздын көкүлүнө гүл тагып, башына үйкү тагып, кыргыздай кызды барктаган эч ким болгон эмес. Мына ошол нарк, кызды баалаган салт нарк, ыйгызат дети СССРдин убагында деле уланып келген. Бирок биз ушул мына өзүбүзчө мамлекет болдук дегенде ошол нерсе күч алат экен десек, кайра тескерисинен от алып кетти. Мындайды эми айнанайын бул өзү биздин ошол баягы эне көргөн томбучат, ата көргөн ок жонот деп баарыбыз эле ошол улуулардын сөзүн угуп келген элек. Биздин деле ата бабаларыбыздын кандай нарктуу эл экенин билип келген элек. Анан бирок ошонун баары мына молдо кожо көбөйгөндө тескерисинен от алып кеткен үчүн дагы мына кечээ президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун дагы нарк жөнүндөгү мыйзам кабыл алгандыгы бул бекеринен болбосо керек да. Анан эми чындыгында бул мыйзам кабыл алынбай өтпөй эле кыргыздын өзүнүн өзөгүндө, канында туткан, кармаган оокаттарынан бери өзүнүн кандан канга өтүп келген нарк эле да. Бул мыйзам кабыл алынбай эле ошо биз кимдин тетиги, кайсы элдин кызы экен дегенде, кайсы элдин адамы экен дегенде биздин нарк көрүнүп турат эле да. Тургудай болуш керек эле да. Бирок тилекке каршы бул дагы айласыздан кеткен оокат болуп атканы көрүнүп турат да. Айласыздан кеткен иш экени эми баарыбызга түшүнүктүү. Демек мына бул Өзбек Ажы келсе жакшы болмок. Мына ушул киши эми бул деле СССРдин турмушун көргөн, бул киши деле чоң ата көргөн, чоң эне көргөн киши болсо керек. Бирок кандай тарбия алганын ким билсин. Эми бүгүнкү кечеги тарбиялар кыска аял затына канчадан бери айтып келатканы баарыбыздын каныбызды кашайтканынан чындыгында арай көз чарай сүйлөшөлү деп келсек ошо келбей калган экен. Бирок биз наркыбызды түшүрбөгөнгө аракет кылган элбиз да. Мына туурабы? Мына баарыбыз тең кыргыздын бир жан дүйнөсүнө сиңирилген улуулукту улап келаткандарданбыз. Ошонубуз бир биз дагы ошону улуу наркты кийинки кыздарыбызга, келиндерибизге, сиңдилерибизге калтырсак экен деп баягы атадан
балага энеден кызга калган улуу дүйнөнү улап келаткандарбыз. Анан ошондой себеп менен чогулуп отурганыбыз да жакшы болду. Сизге чакырганыңызга рахмат. Арайгөз чарай сүйлөшөлү анда. Астра, сен оюңду да убаланда өзүңүз. Ушул Астрайым тарыхы менен элдик өзекке чыгармачылыкты карап көрө турган болсок, биздин ата бабаларыбыз дегиле, өзүбүздүн ата бабаларыбыз деле кызылды кызга бер деп, кызды урматтап, айга күнгө теңип келишкен да. Акыркы учурларда социал тармактарда биздин ошол дамбал кийип эле ошол 1-2 күн, 5 күн ислам динин окуганда же болбосо мындай тактап айтканда 5 күн намаз окугандар деле ушул динди пропагандалап аял кишилерди экинчи, үчүнчү болуп жок деген мындай катарга коюп келатышат да. Мындай экинчи бир эркек 4 аял алганга уруксат, аялдар болот, үйүнөн чыкпашы керек, жоолук салынышы керек деген ар кандай бир кыргыздын салтына жат көрүнүштөрдү айтып атышат социал тармактарда. Ушул жоолук маселесине болобу, деги ушул өзбек ажынын аялдарга болгон кандайдыр бир сын пикир көз караштарына сиз өзүңүздүн ачуу чындыгыңызды айтып келесиз? Саламатсыздарбы, Назар Ньюс телевидениясынын көрүүчүлөрү, чакырганыңыздарга рахмат. Анткени бул маселе ушул убакта көтөрүлүшү керек. Мен атайын ушу өзбек Чотоновду келет дегенден келдим эле. Ажы деп айтканга сөз барбаган адам экен. Акыркы жазган учурларында баягы бүт аялдардын бүт болгон жерин асылып, белден ылдый түшүп, өйдө көтөрүлө албады ушул киши. Анан эмеде кыз төрдүн көркү, гүл өссө үйдүн көркү деген кыргызда жакшы сөз бар да. Мисалы, өзбек ажынын деле кыздары бар болсо керек эми, 3 аялы бар адамдын кантип кызы жок болсун да. Өзүңдүн эле бир 14-15 жаштагы кызыңды бирөөгө сөөгү кат элек кызыңды бирөөгө турмушка бериш бул өтө кыйын нерсе да. Ошол аял бар үчүн дүйнө сакталып турат да. Анан качан болсо сөздөрүндө аялдарды ботинкага теңейт. Кече эле ошол мыкты дарыгерди, элдин кызын Ташбүй Жамиловнаны эмне деген гана жаман сөздөр менен айтты. Баягы сөз айтылганга чейин, ичинде болсо айтылгандан кийин ок да. Көп нерселеринде ошо аялдарды аябай белден ылдый эле сынап жүрөт. Мисалы, Кыргызстандын желегин желбиреткен балбан кыздарыбызды, Кыргызстанды тааныткан, дүйнөгө тааныткан балбан кыздарыбыздын да кийимине асылып, саныңарды көрсөтөсүңөр деген да бир чакыруу, акарачка деп бир чакыруу билдирүүлөр жазады. Өзбек ажы Чотонов ушу Кыргызстандын желегин желбиретип, бир кыргыздын үрп адатын, же бир кыргыздын бир жакшы нерсесин дүйнөгө тааныта алды бекен деген бир суроо жаралат да менде. Ар дайым качан болсо аялдар менен урушкан, чабышкан. Анан мектептерге барып пропагандалап, 13 жашынан кыздар турмушка чыгыш керек деп. Өткөндө Ак Өргөдөгү 84-чү мектепте болгон окуя болду бул. Кыздар 13 жашынан турмушка чыгыш керек. Эмне кылып жүрөсүңөр? Кыз бала 13 жашында бойго жетет деп. Өзбек ажыга ким укук берди? Акча таратып, бардык нерсени кылганга. Кыргызстан Конституциянын 34-чү беренесинде айтылат: динди каалаганыңдай карма. Бирок ошол эле учурда элди экиге бөлүп пропагандалаба, сен өзүң үчүн кармайсың динди депчи. Мен эми бул ата бабалардан келаткан салт, бул биз дин. Мен да мусулмандын кызымын. Мен Исмаилова деп каталып, Исмаил деген пайгамбардын аты болгон. Мен да Куран окуйм, өтүп кеткенден атама керек болсо. Ошол эле учурда ар кандай нерселер менен бир динди жаман көрсөтүүнүн максатында баягы динди кармаган киши момун мусулман болот, эч ким менен айтышпайт деп жазылат го. Бирок булар аябай эле аша чаап кетип атат. Кыздардын жоолук салганына дагы, мен эми жоолуктун дагы баягы 4 бурчтук болот, ошол 4 бурчтук жоолуктун чечмелейт. Чечмеленет жоолук дагычы. Анан биздин жанакы көзүбүздү жаап, айдай бетибизди жаап, керек болсо 1-2 класстын кыздарынын беттерине жаап, байкуштар рюкзагасын алат, жоолук артка шыпырылып жүрөт да. Эми мен билбейм, бул жоолук салганга мен каршы элемин. Жоолукту ата бабаларыбызда жоолук салган. Мисалы, кыргыздыгы менен улуулугут дейм да. Мисалы, бешик терметкенде бешигин ырдаган, жылкы кайтарганда жылкычынын ырын ырдаган да. Мисалы да, баягы бүт бардык жерде. Анан бизде эле дин балыбыз, бирок өтө эле бул аша чапкандык болуп атабы дейм. Мен кийинчерээк мо талибандардын эмесин көрүп корком да, ушул биздин келечек кандай болуп баратат. Эртең ушунун баары тең жоолук салынып алсак, келечек ошол жоолуктун ичиндегидей караңгы болуп, көзүбүздү көрсөтпөй калсак, эмне деген заман болот деп ойлоном. Өзү келсе жакшы болмок, Өзбек Чотонов келем дегенде. Мен дагы социалдык тармакта өзүм дебатка чакырдым эле бул кишини.
Бирок эркек киши сөзүнө туруш керек, бет туруш керек эле сөзүнө. Келсе жакшы болмок, ушул келсе бир бетме бет, бир маданияттуу түрдө ушул киши менен жолугуп сүйлөшкүм келип атат. Анан кыргыздар 3 аял алыш керек деген маселени мен колдобойм. Баягы кыргызда бир жакшы сөз бар, эл бермек, жан бермекке барабар дегенчи. Кыргыздар кээ бирөө анча-мынча мырзаларга кечирим сурайм мырзалардан. Кээ бирөө өзүнүн бир аялын бага албай азыр базарды көрсөң деле баштык көтөргөн аял, машина айдаган деле аял, жулунуп товар ташыган деле аял да. Азыр көп эле аялдар үй бүлөсүн багып калган заманда. Анан мен ойлойм ушу Өзбек Чотонов эч жерде иштебейт экен да, мен угушума караганда. Иштебей бул 3 аялын кантип багып атат, каяктан акча келип атат, мектептерге таратылган акча каяктан келди деген эле суроо бар да менде. Туура ошо мен да ошого күмөндүм да, анткени буларды каржылап аткан башка жактан бир эме бар болуш керек, ошого чиленип, ошого эме болуп алып, корстон болуп алышып, анан булар ошол акча көп жанагынтип өйдө төмөн сүйлөп атышат. Чындыгында эгерде мына кыргыздын салтына, наркына ушул булар биздин ата бабалар деле жана ханафи мазхаб динин кармап келген да, кармап эле унчукпай намазын окучу, жакшынакай эле анан деги эле бирөөгө таңуулап сен намаз оку баш бер деп мындай таңуулаган эмес да. Анан кийин ушулар булар таңуулап динди ар кандай Пакистанга барып окуп келип атат, Бангладешке, Индияга барып келип атышат, Аравияга, ар бир жактан алып келген өздөрүнүн немесин кыргызга таңуулай берип, кыргызды бузуп бүтө турган болду мынакей. Демек биздин нарк наслден бузулуп аткан ушул кыргызды жоготуунун үстүндө бараткандай сезилет мага. Кыздарды ошол эле Настыр айткандай, кенеде кыздар күйөөгө чыкмайынча башына жоолук түшкөн эмес да. Татынакай топу кийишкен, үйкү топу кийгизип коюшкан, малакай кийгизип кичинекей өздөрүнө жарашкан, тиги тебете кийгизип коюшкан кыздарын тим эле кулпуртуп өстүргөн кыргыз. Анан эми бүгүн аябай тебетесин кетирип, узун көйнөктү кийгизип, эми ушу кыздарда мисалы кыздардын бир мындай гүнча өзүнчө гүлбурак болуп турган кезинде ошонун баарын, чүнкү гүлдү деле өсүп келаткан гүлдүн үстүнө бир чүпөрөктү мынтип таштап койсоң байкуш соолуп, чүрүшүп өлүп калат ошол гүл дагы. Мына ошо гүлдөй эле кыздар турушу дагы. Мына ушул жаман нерсени биздин тумандуу болуп өлкөбүздү каптап атканы жангейип атат да. Биз буга кыргыз эли интеллигенциясы, кыргыз адабиятына, маданиятына, дегеле өнөр-канасына, жалпы эле ошо кыргыздын нарктуу адамы дегени бир үн кошпосо, бул өзү келечеги жаман боло турган болуп калды. Ушундай болуп калды. Эми мындай да Кыргызстанда конституцияга келсек, 21 беренеде жазылып атат да. Маданияттуу өнүктүрүүдө ошол эле жерде баягы дин жолунда жүргөн адамдар эч нерсеге каршы чыкпаш керек дейт да. Булар каршы чыкмак түгүнү баягы улуу сөздү ят жок. Кечээ Ташбий Жамилованы мен ал аял менен сүйлөшүп көрдүм. Өсүп өнгөн ишенет. Динге ким ишенет? Биз деле эртең менен туруп, 7-9 жасап, эн атабызга Куран багыштап, Куран окуткан жерден калбай, барган жерде жоолугубузду салып, нарк наслди биз деле билебиз. Баягы эркек баштаса төргө деп коет, мына бүгүн Чотонов келбей калса деле, Чотоновдун орду төрдө турат. Биз дагы аялбыз, эркек сыйлаганды билебиз. Келбесе дагы мына орду төрдө турат. Мен деле баягы Аккамарктан сугат дейт, менин атам, чоң атам деле намаз окуган. Намаз окуп, эч кимге таңуулабай эле орозо кармаганда, эртең менен күн батканда, күн чыкканда деп эле саат карабай эле намаз окуп жүргөндөрүн көрчү элем. Эми азыркылар саат анан жоолук салынышат. Баягы диндеги адам кирпик чаптатса, боёнсо болбойт дейт. Кирпик чаптатканда гусул алган өтпөйт дейт. Азыр жагын алып эле кирпиктен бери боёнуп эле, сүрөткө түшүп эле, интернет баракчаларында айтышып эле, керек болсо мен сени өлтүрүп кетем деп атышпайбы? Анан биз аябай кара өзгө эл болдук да. Мойнубузга эчтекен албайбыз. Минтип койчу десең дагычы. Өткөндө да бирдеңке айтып келатат, ушул Жогорку Кеңештин депутаты Нур партиясында, жана Нуржигит Кадырбеков деген жигит, Иман Нур деген. Ошол жигит жазып атат бирөөнү. Жогорку Кеңешке зыяратка келиптир депчи. Жогорку Кеңеш зыярат кылчу жер эмес. Ал мамлекеттик ишкана, өкмөттүн деңгээлиндеги ишкана. Зыярат кылчу жер толуп атат бизде. Зыярат кылат десе Меккеге барып, Мекке эмес, Мекке Мекенден башталат. Биздин Кыргызстандын өзү бейиштей жери бар. Шайлыбек Дүйшеев агайдын бир жазганы бар. Эмени Супаранын жетекчиси Табылды байке экөө эмеге барган экен, бир аларча жакка барса,
булак бар го жолдун жайында. Ошол жерде 3-4 араб суу ичип атат дейт. Тим эле ушунча да сууну кордойсуңар, багып атат деп. Анан Шайлыбек байке басып барып силер ушул эме сүйлөнүп, дин тууралуу маселет кылган экен. Ошентип анан ушул кыргыздын чүмкөнгөндөрүнө кандай карайсың дегенде ошондо айткан экен. Силер бейиштей жерде жашайт экенсиңер. Керек болсо сууңар тунуп агып атат экен. Бул жоолук жабынган, бул только күндөн, кумдан коргонуучу маска бизде депчи. Эми улуу сөздөрдүн, гений адамдардын дагы тилин угуп, китеп окуш керек да. Анан 5 мал намазды, Куран Каримдин сүрөсүн мен жатка билем мисалычы. Азыр Кыргызстанда 72 дин жүрөт. 72 дин кирип чыгып жүрөт. Ар ким өзүн сыйласын, ар ким өз үчүн жашасын да. Анан өлүп тирилип келген сөйле бейишке чыкпайсың, анан сен тозокко түшөсүң. Сен тозокко түшкөн, сен өлсөң жаназа окулбайт дейт. Жаназа окулса окулбасын. Раматылык радиодо иштеген агайды бар эле, атың өчкүр. Радиодо бир Турсун Нуралиев агайды ошо өлөрүндө бир кетип атып, агай ооруп атыптыр деп анан кирип учурашайын деп чыксам, учурашып коелу деп кирсем, анан ошондо ушул жөнүндө сөз болуп айтты эле агайчы. Жаназа окулар окулбасын билбейм, бирок мен өлгөндө манас жаңырып турсун депчи. Анан бул адамдар баягы Советтер Союзундагы мезгилинде келаткан гений адамдар катары түшүнөм да менчи. Анан кечөө ырдап, кыйкырып, өкүрүп, сахнаны бербей, ар ким менен ойноштук кылып жүргөндөр бүгүн мага эми айтып атпайбы, акыл айтып атпайбы? Ал эмне? Өз үчүн окусун, өзүнө ыймандуу болсун, өзүнүн кыздарына жоолук салсын. Анан эле динди тарбиялаш керек, анан динди минтиш керек. Дин бул жакшы нерсе билгенге. Динди да кыргыздын үрп адаты, салт санаасы менен, кыргыздын эмеси менен кармаш керек. Анан эле Арабияга барып кечөө бирөө жазып атат, жана Жихат деген бала. Силер дейт, кыргызча Куран окутуп, кыргызчага Куранды которгонуңар жарабайт. Кудай кыргызчаны түшүнбөйт дейт. Кыргыз тили бул эмне деген тил? Майдын дамы кайда бар, кыргыз тилдей кайда бар деп айтылып атат. Анан Куран арабчаны Кудай түшүнөт, анан кыргызчаны түшүнбөйбү? Мен ушуга таң калам. Гүлжамиле бир баягы социалдык тармакта баягы айтышы мүмкүн, мисалы Гүлжамила Шакирова менен Исмаилованы чакырып алып, бизден эч ким келбей, биз динди талкуулап атат дегендер бар да. Мисалы мен эркекмин, мен бүгүн жана Мамыр Аттокур деген жазды, мен силерди дебатка чакырам десин. Чакырсын студияны, мен таап берейин, төлөп берейин ошо студиянын акчасынчы. Келишсин андачы, келишсин. Келсин, ушу дин тууралуу урушпай, талашпай, келечекке кайдыгер карабайлычы. Келечек туңгуйукка баратат, кыздарыбыз үйдө отуруп атат, жоолук салынып атат, жап-жаш кыздар бетин жаап, жоолуктун да салынчу мезгили болот. Көшөгө киресиң, көшөгө киргенде апаларыбыз ак бата берип, аппак жоолук салып, жоолугуң башыңан түшпөсүн деп. Неге жоолук төрт бурчтук болот? Төрт тарабы төп келишкен аял болсун, байбиче болсун деп берет экен да, менин оюм боюнча. Анан эми Гүлжамил эже эле мына мыкты акын, Гүлжамил эже да көп жакшы нерселерди жазып келатат. Анан эле кичине бирденкени туура эмес жазсаң эле өлтүрүп кетем. Эми башта бир өлүм бар, өлбөгөн ким бар? Эми биз чындыгында биринчи улут деген дагы улуу нерсе да. Биз кыргыз болуп, улут болуп, канча кылымдан бери биздин ата бабалар Алтайдан Ала тоого чейин деп ушунча жер каганат куруп, кыргыз деген дүйнөнү даңазалап келсе, анан бүгүн келе калып эле биз жок кыргыз болбой биринчи мусулманмын деп айт деген туура эмес. Кыргыз экенибизди биринчи таанышыбыз керек. Кыргыз бизде касиет каныбыздагы орногон улуу дүйнө кыргыздын дүйнөсүнөн жаралган. Биз ошол дүйнөнүн улуулугун китепке жазылбаган мыйзам, көкүрөккө калып келген мыйзамда, мисалы жаман нерсени мынтип элдин алдында абдан бир баягы күйгөндөн айтам бир сабак болуп атпайбы? Азыр күйгөндөн баарыбыз эле күйгөн катын кошокчу болуп атабыз. А болбосо мурун деген андайды кыргыздын наркында, эл укса эмне дейт? Эл билсе эмне дейт? Мунун арты кокуй мынау жерден басып коелу деп эле улуулардын наркы менен жым-жым сөз болуп бүтчү. Азыр болсо биз арада ишти чарадай кылып, анан андан тигинден буяк бутактатып, анан ага кыргыздын дүйнөсүнө динди каршы коюп алып, жок динде мындай болуш керек, кыргызда болбойт, жарабайт. Динге иш кылып, кыргыздын башын ийдирип туруп эле, ошо менен диндин окатын кылып калышыбыз керек болуп атат да буларга. Мен ошондой түшүнүп атам. А биздин кыргыз дүйнөбүз каякта калат? Биздин касиетибиз каякта калат? Өзүбүздүн башыбызда орноп келген ошол энелер кыздын бир боз үйдүн ичиндеги эле биягында
эр жагы, эпчи жагы, төр жагы деген үч жагындагы маданият, эмне деген маданият, ортодогу очоктун маданияты. Мына ошол улуу маданиятты уккулары келбейт азыр эч кимден. Ошол улуу маданиятты билгилери келбейт. Кыргыздын нарык населениянын айткан мен мусулман, исламчын көргөн жокмун. Баары эле баягы хадистен баштайт. Эмне үчүн биздин кыргыздын өзүбүздүн улуу касиетти айтып туруп, анан ошол экөөнү бир журулуштурайлы деген киши жок. Сөзсүз өзүлөрүнүкүн таңуулаш керек. Тигил арабтын мындайча айтканда мен ачык эле айтайын, арабтын идеологиясын бизге таңуулап атат. Мен андайга каршымын. Анткени кыргыздын деле өзүнүн идеологиясы андан бийик, кыргыздын идеологиясы арабизмге электе бизден пайда болгон керек болсо туурабы? Ошондой. Дагы сурооңуз болсо уланталы. Кызык, мындай кызып баратканда. Мындайда дүйнө жүзүндө мусулмандар, миллиарддаган мусулмандар бар да. Алар ошол эле мусулмандар өздөрү эгемендүүлүк ала албай жүрүшөт. Бизде уут маселеси кыргыз деген маселе туруп атпайбы? Тилекке каршы акыркы учурларда ошо дин тармагындагы кишилердин көбү мындай ооз калгыс сөздөр менен айтып, 4 эле маселени козгоп атат. Тозок, бейиш, аял маселеси, анан акырет маселеси. Көтөрөт дагы, анан кыргыз деген улуттук идеологияны сүйлөп, же болбосо кандайдыр бир кыргыздын кызыкчылыгын көзөгөн нарк населди айтып койсо, булар теңирчилер деп чыгышып атат да. Негизи эле ошо Гүлжамил эже, сиз ошол теңирчилер боюнча айтып кетсеңиз, теңирчилер деген булар кимдер? Ой, кыргыз кечээ дагы бир ушундай эме жөнүндө, бул эми Facebook бетинде бир баягы сүрмө топто жүрүп атабыз да. Теңирчилер дегенде мен билгенде мына Абдышүкүр Нарматов чыгарып кетти мен билгенден. Анткени ал деген мына теңирчилер жети ата бир күнү сүйлөп атат да. Жети атаңардан ар жагын айтпагыла дейт. Ошондон бер жагын эле айткыла, ар жагы бүт теңирчилер болгондагы тиги карга кузгунга сөөктөрүн бакка илип коюп анан карга кузгунга жетирген дейт, айланайын. Абдышүкүр баштаган да бул. Ошондон калды ушу сөз. Болбосо андан ары жаралган Манас Барысбек, Уузхан, Модекхан деген кандай керемет аталарыбыздын сөөктөрү кантип эле карга кузгунга жем болсун. Ошол убакта алар дагы сөөктү урматтап, сыйлап, керек болсо жоого сөөктүн кандай эме экенин, жоого ашып кетет экен, башын кесип кетип анан шылдыңдайт экен деп, ошо жоого билгизбей сөөктөрүн мындай Манас атабыздын сөөгүн жанагынтип мындай эч бир жанга билгизбей көмгөн да. Мына ошол сыяктуу сөөктү барктап көмүү ошо Кыргызда эле болгон. Анан кийин ошол теңирчилер деген сөз пайда болгону мага теңир деп кыргыз кечээ ошо жанагы айтып атпаймынбы? Биз бала кезде бирөө жазыптыр. Апам мени биздин инилерибиз эркелетчү эле, теңирим ушун берген тентегим го, Кудайым берген кубатым го деп эркелетчү эле деп. Андай эркелетүүнү мен деле угуп калгам. Ой, теңирим ушу баламды бербесе тентип өлбөйт беле апасы, Кудайым ушун баламды бербесе куурап өлбөйт беле апасы деп теңирим деген сөздү ошондо эле кошуп, бул Кудай деген эле кыргыздын сөзү экен да. Теңир деген, теңир баарына тең карайт, теңир темселет койбосун. Теңир деген керемет экенин биз ошондо эле билчүбүз. Анан эми келип алып бүгүн ошо теңирчилер деген бир эми сүйлөсөң эле теңирчилер деген тескери сөз чыкты. Бул эми кудайчылар, Кудайды сүйгөндөр деген мааниде да. Биз деле теңирди сүйгөнүбүздөн теңирим дейбиз. Анан теңирим деп жалынып атсаң, теңирчилер деген сөз чыга келсе, кандай болот бул? Биз ата-бабалар ошол сөздү колдонгон. Мисалы, мен Теңиртоонун элинин көбү Теңиртоо деп аталгандан теңирим деп эле сөз айтышчу. Ой, теңирим жалгасын, теңирим колдосун, теңир колдосун. Ой, анан бирөөнү жумшаганда да теңирим жалгасын, барып келчи бир деп. Ошондой эменин баарын алгууларды угуп чоңойдук. Бүгүн келип алып ошонун баары тескери сөзгө айланып отурат. Анан кийин мындай улуу сөздү уккулары келбей эле, баягы эле бирдеме болсо эле силер тиги тосокко түшөсүңөр. Анан бул эмеңер менен силер намазга жыгылбайсыңар, анан кепич мас кийип алып, элечек кийип алып отурбайсыңар дейт да. Элестет, мен айттым, мен элечек кийип алып, кепич масы кийип алып, маршруткада кетип барсам, элечегим башыман ыргып кетсе, анан кийин ой, элечегимди де баш салып мен жүдөп жүрүшүм керек экен да. Мисалы, аң сезимден азыр кайсы кылым, 21-кылым, элечек деген бул байыркы неме тар кезде, кездеме тар кезде ушу көчүп конуп жүргөн элге
башына мындайча айтканда кепинин дагы жаңы төрөлгөн балага ороочулугун да даярдап алып уруп жүргөн эл экен да. Ат үстүндө бастырып шаймашай көчүп баратканда капысынан бир келин төрөп калса ошого жазып ийип ороочулукка кылчу экен. Анан кийин карлыгы жетип о дүйнө узай турган абышка кемпирлери кары байбичелери каза болуп калса анын башындагы элечегин жазып ийип кепин кылып жиберчү экен. Мына ошондойго баягы колдонуп жүргөн. Анан эми замандын ыгына шайкеш келип кийинип, анан кийин бирок жакшы сөзүбүз оозубузда болгону жакшы да. Баягы ата бабалардын сөзүн, ошо улуу сөздү колдонуп, анан албетте тиги бирдеме десең эле барыңар тиги чечинип алып жүргүлө, анан барыңар тиги саныңарды көрсөтүп анан мынтип жүрөсүңөр деп эле көзүнө жалаңач көрүнүп калдык баарыбыз эле. Мындай кийинип алсаң деле жалаңач көргөндөй сүйлөшөт да. Эми ар бир элдин жентеги дагы, төнтөгү да, теңтеги да болот экен, жөнтөгү да болот экен дегендей. Андайлардын арасында эми батышташып кеткендер айрым бир болот чыгар, андайды деле мен көрө элекмин, бирок ошону беттерине кармап алып эле мына монтип жүрөсүңөр деген бир мындай жөн эле капталдан кирип эле түрмөлөгөн сөздөр пайда болду да. Демек биз бири-бирибизди түшүнүшпөй атабыз да. Биздин ошо улуу дүйнөнү түшүнгөн кененирээк ушул мына нарк деген мыйзам алынды, кабыл алынды, жакшы болду. Бирок ошону ар бир ишканага, ар бир мектепке, ар бир бала бакчага ошонун эмелерин кенен иштеп чыгып, кандай мыйзамды алып, нарыкты кантип алып жүрүш керек эл. Ошентип анан бир түшүнүккө келмейинче биз бири-бирибизди отоп ушинтип жоготкон жолго баратканыбыз көрүнүп эле турат да. Тиги көшөкөрлөнүп, эми жанагынтип ырдап эле сахнада тайраңдап эле жүргөн кыздар бир эле күн эле ушинтип эле чүмкөнүп эле кыздардын баарын чүмкөп салганынын өзү бул кыргыздын наркыны кесип, кайчылап кесип туруп отко ыргытаткан менен барабар да. Бул нарыкты кескилеп, демек бул ата бабалардын ошончо жылдан бери алып келаткан наркы. Бирдеме болсо ауыратын жаап, ауырат деген да бир неме чыкты. Ауыратыңарды жаап жүрбөйсүңөр деп, ауыраты каяк экенин билбейм. Ауырат кайсы бетпи, кайсы никени да түшүнбөйсүң. Кыргыздын сөзү менен абирсиз болбо, мындай уяттуу жериң жаап жүр деп эле айтчу. Анан эле бир ауырат деген сөз пайда болду. Эми баягы кыргыздын ошол ата бабалар, энелер деле жакшынакай жоолуктук келиндер аркасына салынып, бир керемет кыргыздын кийиминен айланайын деген кымчабел кыргыз кыздары көркүнө көздү тойгузган деп тиги бир атанын айтканы бар эле. Алтын ийгек сагагың алкымыңа жарашкан деп ырдашчу дейт. Анын бетин таңып алса кайсы сагага көрүнөт. Ошол илгери ушинтип ырдашчу экен. Анан ошентип бири-бирин адамдар жакшынакай жүздөрүн бир ыраттуу көз менен сүйө албаса, бири-бирине бир мамилесин, жакшы мамилесин билдирип, баягы сыйлашаар, көз жакшы, сырдашаарга сөз жакшы деп, анан көз карап турган, ушундай кумарланткан көз жакшы деп, бири-бирине бир ажарлуу карап тура албаса, бул жашоодо, бул тирүүлүктө, анда бул дүйнөдө деле бири-бирибизди жаап чүңкөй берип, бул дүйнөдө деле тосокто жүрө берет экенбиз да анда. Бул дүйнөнүн жарыгы, Кудайдын бир тийген күнү бир керемет. Ушунун өзүнө дагы таазим кылып, күнгө таазим кылсаң, күнгө сыйынасыңар деп чыгат. Анан бир жакшынакай ташты карасаң, ташка сыйынасыңар. Ушинтип эле, ал ширик, бул ширик, тиги мырык, бул чирик болуп эле бир баягы астабассаң аксак, катып алсаң ташкак болдук. Мунун өзү Кудайдан мурда булар бизге тосокту түзүп берип атат да. Мунун өзү Кудайга жакпайт го деп ойлойм да. Ошондо кыргыз эч убакта сөгүн кордогон эмес да. Мисалы үркүндүн малын эле алып көрөлү. Тоо таштарлап, ташрабаттар алап үркүнгө качкан убакта ошол жерде баягы арып ачып өлүп калгандарды дагы ошол өзүлөрү өлүп баратса дагы ошол жерде таш менен көмүп, таштарды үстүнө коюп, кыргыз эч убакта сөгүн кордогон эмес, биринчиден. Экинчиден, кыргыз өлгөндө боз ийге азыр ошого дагы тыюу салып калышты. Боз ийге кирип, эме айтасың го, баягы кошок айтып эме кыласың го. Өткөндө ушундай бир балыкчыда бир подружкамдын, дос кызымдын апасы кайтыш болду эле. Барып эле кирип барып эле сөөктүн аягына отуруп, кошок айтып калдым.
Эми бул мага калыптанган нерсем да, мен кошок айтсам эле артыман бирөө келип чымчыйт да. Анан эмне болду десем, молда вообще кошок айтканга болбойт деп айтат депчи. Неге соёкту заты дагы биз кошок айта албайбыз? Кошок айтып, жакшынын жакшы жагын далилдеп, ошол адам узап атат өмүр бою. Неге биздин балдарыбыз ошол жерде ыйлап турбашы керек? Бел боо тагын алып. Биз балдарыбыздан топо буйрусун деп эмнеге айтабыз? Ошолор биз өлгөндө өкүрүп турсун, табытымды көтөрүп барсын, артында из калтырып, артыма Куран окутсун, эсил кайран энекем деп чырылдап турсун деп бала багабыз биз. Ошол салттын баарын жокко чыгарып атышат да. Эмне кара өзгөйбүз билбейм. Кыргыздын салтынан айланайын деген эл көрдүм мен. Мисалы арабтар деле келип, бизге суктанып, карачы кандай жашоодо жашайсыңар деп атат. Анан эле тозокко түшөсүң. Эми тозокко түшсөк түшөрбүз, эми айтканыбыз ошолордун айткандай эле болсо, чын жашоону жаркырата жашай албасаң, өлгөндөн кийинки жашоо тозокко түшөсүңбү, бейишке чыгасыңбы, бир чымын учуп кетти да. Азыр ушундай бир күндүн илеби, тоонун нуру, жакшынакай ажайып дүйнөнү жаркырата жашай албай, бетибизди жаап, мемисинген ажылар белден ылый түшүп, 3-4 катын алабыз деп, кыздарды кордоп турган заманда жашоону жаркырата жашай албай атпайбызбы? Анан өлгөндөн кийинки жашоону мен билбейм, мен бейишке тозокко чыгышта дагы бир Кудай билет, анан бирден келсең эле Алла Таала сүйлөйт. Кудайга шүгүр. Мен өзүм коомдук иштермен менен алектенип жүрөм. Мисалы мен бир жылда калп айтпасам бир 12-13 баланын операциясын жасатып, боор бөйрөгүнөн иштерди кылам, бирок мен мактанбай эле кылам, ал өзүм үчүнчү. Анан булар эле тозокко барасың, анан бейишке барасың, андан калса да сөккөндөрүчү. Бир сөгөт дейсиң шыпырылта, жолугууга чакырсаң келбейт. Мына мисалы ушул сыйлаган Чотонов деле бүгүн келген жок. Мен мисалы бул кишини ажы деп эч убакта айтпайм мен. Кечээки посттан кийин бул буга чейин да мага өтө көп асылып келген. Азыр 84-мектептеги окуучулардын видеосу деле бар да, просто баягы мугалимдер тыйган үчүн жарыкка чыкпай атат да. Эмнеге ошол жана жаштарды таануу деген бир передача бар экен. Ошол передачанын жаштар сүйлөсүн деген. Жаштар сүйлөсүн. КТРКда экен, Жок. Силерде? КТРКда эмес. Марбатыбы деген. Марбатыбыда экен эми. Ошолорду эшитип барып, мен ушуга эле таң калам, ошол акчалар кайдан келет, эмнеге таратты? Если мындай эркекче айтканда, Өзбек Чотонов ким? Биздин өзүбүздүн башчыбыз бар, ажообуз бар, укуму бар. Акылды ошолор айтсын. Өзбек ажы ошо 3 катын алды, 3-өөнү тарбиялап эле жакшынакай динин кармап жүрө берсин. Мен тарбиясыз болсом, мени 4-нчы катын кылып алсын. Эркекче эле айтайын мындай. Келсе болмок ушу киши. Сен качат да, качып коркконунан келбей калды. Сиз Өзбек ажыга аял болуш үчүн жолук салынышыңыз керек да. Сен жолук салынышым керекпи? Жолукту салынбай эле салдыртат элем өзүнөчү, эркекче да. Келиш керек эле, ушу кишини аябай күтүп жүрөм, мен дебатка эле чакырып атам. Көп жерден бир суроо бергим келет. Анан өлгөн адамды да азыр жөн койбой, молду эмеге мечитке алып барып, алар жаназага кирип кетип, эмеге кирип кетип, намаз кайрып кетип, анан өлгөн адамдын немесин сөөгүн ошол жерге жалгыз коюп, 2 сааттан кийин, 1 сааттан кийин чыгып, ошол жерден сөөгүн алып кете турган болуптур. Адам үй салганда ушул жерден жакшылыгым, жамандыгым чыксын деп. Баягы менин оюм, жакшылык, жамандыгым ушул жерден чыксын дейт. Азыр ошондой болуп калыптыр, мечитке алып барып коюп коет экен, алар намаз окуганча сөök жалгыз турат экен. Сөөктү жалгыз койбой, кыргыздар боз ийге коюп, алтынды свет күйүп турса дагы шам жагып, арчаны алдына төшөп, ушундай кылып бир зат менен узаткан да, Анда бүт эле жокко чыгарса, анда эмне кылат? Анда трактор менен алып барып эле жерди касып туруп ыргытып көмүп коюш керек. Анысы деле кече жакында бирөө карыя киши өлгөн экен, айтышты, баары кечинде үзүлдү деди, эртең менен барсак боз үйүн жыйнап туруп эле көмүп койдук деп айтты эле, биз эмне кыларыбызды билбей кайра тарттык деп азыр жазылып жүрөт мына. Мына өлдүн дагы зыйнаты деген жоголду мындайча айтканда. Демек, баягы мен өткөндө ушу ысырапкорчулук боюнча дагы булар
эменин күчөтүп ишпедиби? Мисалы ысырапкорчулук болбосун десе, булар мал сойбосун дегенге чейин киришти дагы, элдин башын аңтара башташты да, мынтип ары бери эмне кыларын билбей, эл кээ бирлөр мал сойбой элек көмсалдык деп айтып атат. Мен ошондо жаздым эле, өлгөндөн аяган малын курусун, өзөктөн аяган ашын курусун дейт. Өлгөн жакшы мал жан каралжы деп коет экен. Жакшы малың ошол тиги дүйнөгө барганда дагы алардын ой боюнча биздин ата бабалар ушинткен да, жакшы мал жан каралжы деп, ошонун жанын мисалы бир жылкы сойсо, ошол жылкыны ошол жакта деле мен минип жүрөм дегендей бир ушуну сойгула. Биздин апабыз ошентип кеткен. Могу жылкыны мага сойгула. Мен ошо дүйнөдө деле мен жылкымды жетелеп жүргөн болоюн. Жетелеп жүрбөй эле мен түшүмдө көрдүм, минип алып жүргөнүн. Мисалы, демек ошондой ыраазы болуп кетиш керек да алар дагычы. Анан эле сөзсүз эле ал биз колунда жоктор эмне кылабыз? Анан отуруп калбайбызбы, анан таптакыр эле кембагал болуп калбайбызбы? Өлгөндүн артынан биз ушинтип бир мал сойдук эле куруп ошондон бери оңоло албай койдук деген кишини уккан жокмун. Кудайга шүгүр, согуштун убагында дагы жаш бир эчки союп туруп бир байбичени жашырганбыз деп айтып жүргөндөрүн уккам. Анан эми бара-бара ниет пейил дегенди курутпаш керек да. Ниет пейил деген кыргызда ал соолуду дейби чекти, анда кыргыз соолуду дей бер. Мунун өзү жакшылыкка алып барбайт. Анан мен эмеге таң калып атам. Азыр ажабыз Садыр Нуркожоевич улуттук каада салтты сактоого 31-не чейин уруксат берилди, ошону жазгыла деп. Ошол жерге муфтияттын кандай тиешеси бар? Сиз мен өзүм суроо берейин, журналист сиз го ошо сизге суроо бергим келип турат. Эми силер журналист катары ошондойлорго аралашып жүрөсүздөр да. Улуттук накты сактоодо муфтияттын кандай тиешеси бар? Ушуга таң. Дагы ушул суроо жок, биз жакында эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касмаматовдон жооп алайын деп турганбыз. Кудай буюрса бул жообуңузга эфир аркылуу жооп беребиз. Бул жерде ооба, негизи бул муфтият чындыгында азыр киришпеген жердин барына кирише баштады. Муну менен бул деги эле мыйзамга аралаштырбаш керек эле. Кыргыздын бийлик эмнеге отурат? Бийлик башындагылар ошол муфтияты жок эле чыгарчу мыйзамын чыгарып туруп эле аткарылсын деп бериш керек. Керектүү ишканалар, керектүү мекемелерге да иштегиле. Тиги эмесинде мисалы жазуучулар союзуна, тиги маданият министрлигине дегендей тапшырмаларды берип, момда улуу адамдардан комиссия түзүп керек болсо оюңарды, пикириңерди жазгыла деп. Анан эми бул жерде муфтият эч кандай кийлигишүүгө акысы жок. Менимче муфтият эч качан дин мамлекеттен сырткары деп эч качан мамлекеттин ишине кийлигишкен эмес. Диндин өзүнүн ишаратын кылсын, өзүнүн шариятын өзүнүн нары үйүндө окусун, ошонун менен ишин кыла берсин да. Анан бул өзүнчө ашыкча кош бийликти түзгөн болуп атат менимче. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Өзбек ажы Чотонов болуш керек эле. Тилекке каршы Өзбек ажы Чотонов болбой калды. 3 ай олтуруп алып дин маселесин талкуу кылып жатат. Тигиндей мындай деген сөздөрдөн алыс болуп жана калыс болуп, ушул Өзбек ажы Чотоновдун лексиконуна таандык аялдарга айтылган куна жынды аялдарга теңештирип келет. Бакага, итке, сойку жана башка канчыкты деген сөздөрдү айтып келишет. Деги эле ушул дин таратуучу катары калың элди адеп акылакка чакырыштын ордуна Өзбек ажы Чотонов ар дайым аялдарга болгон терс пикирлерин бүгүн өзүнөн жооп алалы дегенбиз. Тилекке каршы өзү келбей калды. Эми бул жерде Өзбек ажынын жана ошондой эле динге ийилип тазим кылган кишилерди деп коелу. Ушулардын оозунан токол маселеси кетпей калды да, Гүлжамил эже. Негизи эле ушул тарыхта токол деген ким болгон булар? Биринчи аял, экинчи аял, үчүнчү аял. Биздин билишибизге караганда тарыхка кайрыла турган болсок, токол деген таптакыр башкача. А буларды токол дегенде үйдө орун отуруп эч жака чыкпаган аялды, же болбосо кандайдыр бир карапайым аялдын элесин калтырат. Сиз түшүндүрүп берсеңиз, токол деген ким болгон, кандай аял болот? Эми Кыргызда, мисалы кыргыздын байлары илгери баягы өзүнүн айылында, өзүнүн баягы биринчи аялынан бир эки балалуу, бир эле балалуу болуп, анан балалуу болбой калса, кийинки алып баласын укум тукумун көбөйтүү үчүн алат экен да эми кээ бирлер. Анан кийин эми ар кандай кырдаалда баягы алышкан. Ошол укум тукумду көбөйтүү үчүн кандай аялдарды алган? Анан кийин чорчуларды ала берген. Жок, алар деген эме, алар дагы баягы жатынына карап, кайсы кандайдыр бир жакшы укум тукумга алыш үчүн ошол өнүп өскөн жердин тукумунан тети керек болсо генин карап, генин карап, баягы
тети Казакстанга чейин кирип барып, ушул жактан таба аламбы деп улам кырашып карап, мынау эгерде айылыңдан алсаң күйпүл күчүк болуп калат, бир эме ашырып алсаң неме болот, бөрү болот, андан ары ашырып алсаң арыстан болот деп ушунчалык баягы агер мындай жакын эле эменкин алсаң түлкү сыяктуу бир ит болбогон эме болуп калат дегенди ошол эмелерге да салыштырчу экен да. Анан ошол өнүп өскөн жердин тукумунан сурап барып, ошолордон тукум алалы, жатыны жакшы кишиден жакшы бала чыгат деп, анан ал айыл затында сыйлаган, анчалык кор көргөн эмес да. Ошол токонун көрөркөсү дедиртип байбичелери андан да кысканып ишкендери да болгон экен. Анан бул бир жагы, экинчи жагы баягы согуш улам жоолашып турган убакта ошол айылдагы бир урууларынан, инилеринен же болбосо агаларынын аялдар эме болуп калса, ошону деле өзлөрүнө токол кылып баягы бирөөнүн көзүн кантип каратабыз деп ошону дагы өзүнүн аялдарына кошуп караган. Анан ошентип бала чакасын урук тукумун жакшы эме кылып, бири-бирине атаандаштырбай токолдорун ар бирин өзүнчө үй тигип берип, ар бирине үй көтөрүп берип, байбичесин үй өзүнчө, токолдун үй өзүнчө кылып карап, ар бирин сыйлаган алар. Анан кийин азыр булар көпкөнчүлүктөн алып алып аялдарды кортутуп атат. Демек, аялдарды кортуткан киши бул өзүнүн жатынын кортур, энесинин жатынын кордогон менен барабар да. Ошондой, мен ошондой түшүнөм. Астрайым, сиз ошо азыр Кыргыздарда жана хандан бектен тартпаган, анча-мынча эркекти белден алып туруп жерге чапкан айымдардын бирисиз. Сиздин көз карашыңыз кандай? Токолдорго? Ооба. Мен да ушуну айтайын деп аттым, жанатан бери Гүлжамил эле туура айтты. Бул эми илгери ата-бабаларым салган экен. Токол деп, анткени алар кээ бир аялдар төрөбөй калып, ошого токол алышкан, кээ бир эркек бала артуста туяк калсын деп, ошондо дагы жатыны жакшы, керек болсо улуу сөздө уят жок, жерди оё тийген аялдар тандап токолду калган экен. Анан эми азыркы токолдорго мен түшүнө албайм. Эми азыркы токолдор таарынбайлы койсун. Азыр токол ал десе кул кылып алгандай эле сезиле берет да. Мисалы үчүн Сауд Арабиянын шейхинин аялы, Шейх Моза деген бар. Кадимкидей эле, жоолук салынбай эле коомдук иштерди аткарган аял да. Чек-чейген да. Анан эр бермек, жан бермек бар дедим го, жанагыда. Анан эле бир үйдө 3 катының болсо, анан бул жерде булар өзлөрү да төшөк маселесин, ислам динин төшөк маселесин байлап келет да өзүгө. Ислам дини ушу Чавтоновдун айтымы боюнча төшөк маселесинен чыга албай калдык биз азырчы. Анан 3 аялы болсо, бир үйдө жашаса, мен ушуларга таң калам. Токол деген түшүнүк деген бул негизи жок болуш керек да. Мейли төрөбөй калсын, мейли эметип калсан да мейли. Анан бир интервьюсунда жүрөт, мен кыргыздын санын көбөйтүп атам деп. Кеп санда эмес, кеп сапатта. Кеп санда эмес. Ит деле тууп кое берет, 5-6 күчүктү. Бирок ошонун арасынан бирөө кабанчак болуп үй эме кылат да. Үй кайтарат да. Аял деле ошондой да, мисалы 3 итке талангандан көрө 1 итке таланган жакшы да. 1 итке таланган жакшы да. Мен Өзбек Аччотоновго ошо бир ушул эмеден эфирден пайдаланып келбесе да бир суроо бергим келет. Эмне себептен ислам динин төшөк маселесинен өйдө көтөрбөй койдуң? Анткени сен деп эле сүйлөйм, 3-чү катының мен биз жактан болот экен, күйөө бала эле болот экен бул магачы. Сиз дегенде эле, сен дегенде эле бир оозтон чыгат. Анткени аялдарды ботинкага теңеп, жалаптар, шуркуялар деген сөзгө чейин айтып жүргөн үчүн баягы сыйыңыз кетип калган. Ошон үчүн мен сен деп эле сүйлөйм. Эмне себептен ошол ислам динин төшөк маселесин айландырып жүрөсүң? Эмнеге аялдарды шылдыңдаганга кандай акың бар? Баягы апа деген 3 тамганын ичинде аяламды титиреткен күч жатат дейт. Сени дагы эне төрөсө керек. Сизенин эле энеңди бирөө ботинка, ташбака, кунаажын жалап деп айтса, жакшы көрөсүңбү? Мен ушул суроону берейин дедим эле, бергим келди да. Мен токол маселесине каршымын. Кыргыздын кыздары деген бул чырактай кыздар да. Кыргыздын кыздарына кимдер гана суктанбаган. Мисалы, Америка Кошмо Штатына барсаң, бир сары кичинекей бир машиналар бар, таксилер, кыздар айтат жалаң. Компьютер бар ортосунда, кыз бала алдына эч кимди отургузбайт да. Бүт кыргыз кыздар, жаллабаттык кыздар көбү. Анан булар эме деп айтат экен: тартиптүү, ыймандуу, сигарет чекпейт, ар дайым түз жүргөн кыздар деп, секс деген нерсе менен түшүнүгү жок.
ыймандуу келишет деп только кыргыздын кыздарын окутуп туруп таксист кылышат экен. Карачы, ошол жерде кыргыздын кыздарын, ошол жерде мына кыргыздын кыздары ошол жерде лимузин айдап жүрөт, кыргыздын кыздары килейгенче Трамп машиналарды айдап жүрөт. Кыргыздын кыздарынан Америкада дагы өтө ыймандуу, жакшы калып келет деп ошол жерде да кыргыздын кыздарын жумушка алышат экен да. Анан биз алып эле анан бет башын жаап эле үйдө отуруп эле 3 катынды бир катын, 3 катынды бир үйгө киргизип коюп анан өзү эркектик милдетин аткарын деп ойлойбу. Эми эркектик милдетин аткарса аткарып аткандыр, эми билбейм, мен ушул токолдукка деле каршымын. Анан токол болуп тийген жакшы, анан сен ойногондон көрө дейт. Кудай таалам ойноштуктан дагы сактасын. 2 уулум бар, Кудайга шүгүр. Ырыс келди ийгиликте, ырыс келсин, ийгилик коштосун деп койдум эле. Баягы бир күйөөгө тийгенден баягы сүткө козуйгон айранды үйлөп ичет дейт. Кудайга шүгүр ошол маселеден алыс эле жүрөбүз. Убагында турмушка чык деп, мага деле токол бол дегендер болгон. Сен кыйын чоң эркек балдар төрөйсүң деген адамдар болгон. Үй салып берем, машина алып берем дегендер болгон. Мен мисалы 2 уулумду эч убакта бир эркек алмаштырып же бирөөгө токол болуп тийбейм. Анткени оң жагымда манасым, сол жагымда семетейим. Өлсөм бос үйдө табыттын башын аягын көтөрө 2 уулум бар. Мен каршымын. Болсун, ошондой аял заты өзүнүн баркын кетирбеш керек негизи. Кимдин алдында да кыргыз негизи бирөөгө чөгөлөп жан сактаганча зыңкыйып өлгөн жакшы деген элден да. Ошон үчүн баягы аял заты дагы өзүнүн наркы менен байырчылык нарк деген бар. Буну өзүнчө бир аруу жан экен деп адамдар мынтип суктанып ошого сөз айта албай басканысын караткан аял заты болгон. Келиндердин дагы ошондой керемет келиндер болгон. Ошол баркы менен, наркы менен өзүнүн ордун сүрө билген болгон. Сөзсүз эле эми күйөөгө тие калып эле андан аялдардын деле баягы кыздын чырагы 40 деп өзүнүн дүйнөсү бар. 40 чырагы 40 жагында жанып турат аял затынын. Бир чырагы өтсө бир калган чырактары жанып турат. Кол өнөрчүлүгү бар, жанагындай өнөрү бар, ар кандай. Мына кыргыздын баягы көчмөндөрдүн оюнунда жалаң эле ошол кыргыздын аял затынын дүйнөсү көрүнөт. Тамак ашта дагы, боз үй жабдыганда дагы, ошонун ички сырткы турмушундагы кирип чыккан кыймылында дагы кыргыз аял затынын ордуну бийик экени көрүнөт да. Мына ошондой жерде биз өзүбүздү ошондой жерде дагы биз жана диндеги аялдарындай болуп чүңкөнүп алып мынтип рекламалабайт өзүлөрүн. Ошондо дагы жөнөкөйлүгү менен эле кирип чыгып жүргөнүн көрөсүң да, ыраазы болосуң. Ошондой улуу дүйнөнү жабдып отуруп дагы кыргыздын аялдары бир ошо нарк нускасына жазбай кирип чыгып жүргөндө атаң көрө кандай өзүң аял заты болуп туруп ошолорду карап сыймыктанасың. Ушундай кыргыздын аял затынын бири болуп калганыңа. Мына Кудайга шүгүр, мисалы мен өзүм деле боз үй жабдыган кишимин. Өзүмдүн улуттук кийимдеримди өзүм деле тигип саймалап тигип ала турган кишимин. Мисалы мен анан минте беришет. Ошо саймалап анан сен эме кыргыз кийимдериң барбы деп кээ бирөөлөр мага ошонто акыл үйрөткүлөрү келет да. Мен деп жанагы Анжелика жанагы эмелер чүңкөнүп аткандар сыяктуу мен өзүм көргөзүм келбейт. Антип эгер антип көргөзө берсем эмнем калат менин? Мен көрдүңөрбү кимиң мени аласың? Эми мен карасам деле бир кар абышка бар бекен, мени ала турган бар бекен дегенсип мен өзүмдү көргөзүм келбейт. Мына булар болсо дагы эле ошентип кимдир бирөөлөргө дагы эле болсо чыга калып бирине тийип токол болгусу келгендер деп түшүнөм да. Ошентип өзүлөрүн рекламалоонун өзү керек болсо бул динде болбогон нерсе турбайбы? Динде чүңкөнүп отурсун да үйүндө. Жок, рекламалап жүрүшөт өзүлөрү. Динди кармап жакшы кармагандар да бар. Мисалы салт санаасы менен кошо кармаган бүт эле жаман дегенден алыспыз. Өзүнүн жолу менен кармагандар бар да. Анан булар деген динди алып барып эле мисалы кечээ бирөө жазып атат, Меккеге барып келген экен, Мекке барып келгенден кийин бири-бирин шейх деп калат экен. Шейх бир эле адамга таандык ал бир эле шейх бар да. Анан оозуна ал келбей эле шейх, ажы, анан аялдардын айрыкча ассалому алейкум деп учурашканычы. Ассалам, аялдар илгери жакшысыңар, арыбаңыздар деп эле учурашкан да. Ошол сөздөрдү эметенен алып баракатулуу анан эмне деп эле. Эми бул кыргыздын энциклопедиясында жок нерсе да. Анан кечээкү жана Гүлнур Асанова деген кыз айтып жүрөт Манас жөнүндөчү. Манас бул деген кылымдан кылымга келаткан нерсе да окуган адамга. Манас өлбөйт, өчпөйт. Манасы бар кыргыз бар.
Канча адамдар Манасты өзүнөрүнө карата албай, биздин калпакты казактар баштап, биздики деп талашып, керек болсо жөнөкөй эле нерсе. Биз жашаган чөбөгөнү китебине, Гиннестин китебине киргизип алышты казактар. Биз жасаган чөбөгөнү. А казактар деген биздин уруубуз бар, улутубуз бар. Мисалы, Астра, сен урууң келсе, мен Кыпчактын кызымын да. Кыпчактын кызымын, жет атамды билем да. Анан мисалы өзбек элинин уруусу жок деже, уруусу жок. Анан биздин уруубуз, улутубуз турса, Килеген Манасыбыз, Семетейибиз, Сейтегибиз турса, Курманбек деген поэмаларыбыз турса, кыргыздын жигиттери сакал койбой баатыр болгон. Мисалы кечээ деле канча төңкөрүш болду, көп эмеде Facebook баракчаларында жүрүп атпайбы? Мен бир кыргыздын жигиттерине турмушка чыккым келет. Кыргыздын жигиттери кыйын экен депчи. Кыргыздын жигиттери бардык жагынан төп келишкен, дамбалыштан кийип, шлёпка кийип, элдин эшигин такылдатып, дават айткан эмес. Кыргыздын жигиттери жоого дайын болгон. Кыргыздын жигиттеринин башында калпак, ошо калпактын 4 кыры эмне деген нерсени түшүндүрөт. Мына ошол мен ушундан пайдаланып ошо калпак жөнүндө да сөз болуп калды. Бул калпак жөнүндө да мына белгилүү режиссер Рысбек Жабиров сонун нерсе кылып койду, 5 мартты калпак күнү кылып. Анткени муну казактар талашкан, муну дагы анан кыргыздын жигитинин бир колунда камча, бир колунда камчысы, бир колунда куралы, ат жалында касанасы деп, атынын үзөңүнүн жанындагы чаначта кымызы болгон. Анан азыркыга окшоп эле колунда теспе болуп эле ар кимдин эшигин такылдатып, 3 ай даватка кетип, үйүн карабай болуп, Кудай берет деп эми, Кудай берсе берип аткандыр. Бирок мен таң калам, ошол биз жакта бир квартирант эме азыр экөө ажырашып калышты. Бир келин бар эле, ошол күндө ошо кечинде жумуштан келсем, баласы эле ыйлай берет да. Анан кирдим, бир эмнелер деп, баласы жаш болсо ыйлайт го байкуш десем, эки баласы, бирөө 3 жашта, бирөө 2 жашта, бирөө 3 айлык, 3 ай эмес, 1 ай болуптур, ошо 40 чыга элек экен. Кирсем, үйүндө ушул заманда эми наны жок, карандай чай менен отурат. Ай балам, эмне болду? Бала ачка турбайбы десем, өзүң тамак ичпесең. Анан бала ачка болот деп алам, өзүң тамак ичпейсиң, унчукпай эле кал эле. Мынтип дасторконун карап билсем, күйөөң кайда десем, 3 ай даватка кеткен дейт. А балдар ачка отурат. Эми болбойт да. Бул динге деле айтат го, үй бүлөңдү камсытат. Мен мисалы Меккеге барып эле биз динди көрүп келдик, анан кыргызчаны арабтар түшүнбөйт, анан кыргызча тилди Кудай түшүнбөйт эмес. Мисалы кечээкү Оштогу Жалалабадтагы апа беле жана көпүрө салып берип койду го. Мына, муну да аял киши жасады. Деген көпүрө ажыга барам деп чогулткан акчамды дейт. Бакчамдагы алманын акчаларын чогултуп жүрүп, Меккеге баргандан көрө ушул элге көпүрө болуп, эки элге көпүрө берди. Көпүрө салган, жол салган кишинин өмүрү узун болот деп айтылат да. Мына, сабак ушул эле болсунчу, мен ушуну эле айтам. Апа болбосо, туурабы, Жамилже? Кыргыздын аялдары негизи ошондой, тарыхта ошонусундай даңкы менен калган. Кыргыздын аялдары кыйын кезде жоо чаап, элин эркектери жарым жартылай сыртта жүргөн кезде жоо чаап келсе, чачын түйө алып атка ыргып минип жоого кирген аял заты болгон. Кыргыздын аялдары ажыат ачкан, керек жерде кыргыздын аялдары да айылын баккан, ушундай керемет аялдар болгон. Биз ушул энелердин жолун биз бүгүн улашыбыз керек, ошондо улуу жолун улай турган биз. Ошон үчүн эми Өзбек ажынын сөзү терикпей эле ал өзүнүн деңгээлиндеги сөздү сүйлөп атат. Демек ошондон башы чыкпаган ким кандай болсо өзүнүн деңгээлиндеги сөздү сыртына чыгарат экен. Биз эми бул кишиден бийигирээк болуп, деңгээлибизди бийик коелу дагы улуу энелердин улуу жолундагы ишибизди жүргүзө берели. Жок, сиздики туура, бирок эме да, жөн коелу бул айта берет экен, эми деңгээли деген менен эже деңгээли эмес, ал эже деңгээли эмес. Өзүңдү өзүң көтөрбөсөң, өзүңдү өзүң жакшы алып жүрбөсөң, башка бирөөлөр бетке түкүрүп кетет. Бул кишинин деңгээлин айтып атам. Бул аялдарды жалап деп айтат, значит унчукпай койсок, мындан жаман сөздөрдү айтат. Өзү ошондой адамдарга барып жүрүп көнгөн да, ошон үчүн өзүнүн ошо барган аялдарына башкаларды теңеп атат. Себеби өзүнүн төшөгү ошол аялдар менен төшөктөш болгон. Анан мен 3 аял алдым, анан токол алдым дейт. Мен токолду туалетте катары түшүнөм. Кечирип кой, сиңдим. Эже, кечирип койгула. Анткени эркек киши барып, зара ушатып, суун агыс ийип келе берет. Токол деле ошондой түшүнөм, как туалет катары эле түшүнөм. Кечирип коюңуздар. Гүлжамил айым, сиз белгилүү акын катары ошол учурда кыргыздын, азыр аябай кыргыздын кыздарын биз баалабай, бактабай кетип атпайбызбы?
ушу тарыхта болуп келгенби ушунчалык азыр кыргыздын кыздарын ушунтип мазактап шылдыңдаган? Мындай эч качан болгон эмес да. Тарыхта кызга 40 үйдөн туруп бир айылдын ичинде бир эле кыз мындай туура эмес иш кылып койсо ошол айыл жабыла калып 40 үйдөн тыюу деген бекеринен макал калган эмес. Кызга жаман кыз эгер ошондой бир эле кыз чыгып калса ошо 40 үйдөн тыюу кылып койгон. А болбосо ошол сабак баарына болгондагы ар бир кыз өзүнчө көкөлөп учкан куш болуп турган. Андай кыргыздын аял затынын андай ушунчалык деңгээлде жаманатка калганы болгон эмес, момундай жаман сөздөргө. Анан мындай оозун бар эле деп сүйлөй бергенден өзү, бул мен айтып атпайм, ошол өзүнүн деңгээли экен. Бул көрсө бул киши катары деле дагы ажы имиш, ажы баш менен ушундай сөз айтып отурса, бул ажы деп эч ким айткысы келбейт. Мындай биздин ажы эмес эле мындай намаз окуган аталарыбыздын оозунан жаман сөз чыкчу эмес. Мисалы тиги айылда бирөө кызын шерменде деп урушуп аткан экен. Жагыңды жап деп кирип барып туруп, кайсы бетиң менен ушинтип айтып атасың деп бир улуу киши, аксакал киши жанагы келинди тыйып коюптур да. Кантип ушул кичинекей баланын кызды ушинтип айтып атасың? Экинчи ушинтип айтып көр дегенде тиги аял үйүнө кире качып, бетим мен шерменде болдум. Бир далайга бетин монтип жаап, жанагы тиги угуп койгон турбайбы, мен ушинтип айтып атканым деп кызын экинчи тилдегиз болуптур. Анан кийин мындай киши ажы имиш, ажы баш менен ошондой сөздөрдү айтып атса, канчалаган кыздарга, канчалаган жанагындай спортсмен кыздарыбызга чейин асылбаган жаман сөздүн баарын айтып, ошолордун баарын жерге, бүтүн дүйнөгө көкөлөп аткан кыздарыбызды жерге мындай тебелеп атат да. Мунун өзү биз үчүн кечиримсиз чында. Биз керек болсо бул кишинин сот жообуна тартылышын талап кылганбыз. Сот ошону жообуна тартып бериш керек чындыгында. Айтылган сөз атылган ок дейт, ошончо кызды жарадар кылып олтурат. Жана Ташбы Жамилова кандай улуу аял, кандай чөптөр менен ушундай элдин баарынын өмүрүнө бир береке бердиртип, чөптөр менен дарылап жүргөн аял затына ошондой уу сөздөр. Небере өсүп өнгөн жердин эмеси да бул оокаттык эже. Анан ушул аялды ушул жалап деп айтканда мен өзүмө айтылгандай эме болду. Анан бул туура эмес. Анан бүгүн Facebook баракчасына кечирим сурайм деп жазган экен. Кыргыз эли кечиримди айкөлел. Бирок деген сөз бар да, бирок деген сөз бар. Эч убакта мыйзам бар бизде, УКМК иштеп атат, Камчыбек Ташиевич иштеп атат. Жоопко тартылуусун талап кылат. Жок, айтылган сөз атылган ок. Ошончо адам жараланды. Мына кыздар баарыбыз жараланып отурабыз, жүрөгүбүз. Жанагы Акарачка деген укканда, эмне деген кыздарды ботинкеге теңегенде, бардык эмелердин баарын жаман сөздөр менен айтып атканда, бир уйдун мүйүсү сынса, миң үйдүн мүйүсү зыркырайт дейт. Баарыбыздын жан дүйнөбүз зыркырады. Ошон үчүн биз кечиримсиз мындай дейт элек жоопко тартылыш керек. Бул иште жазасын алсын. Эгерде кыргыздардан ушундай бул исламчыларга карата аябай жаман сөз ушундай айтылган болсо, булар жабыла чыкмак. Мына эмне деп Манасты коргоп койсо, Гүлзат Алиеваны кандай кылып атышат мисалы. Муну туура эмес. Мен ойлойм да, Гүлжан, кечирип кой, Мээрим Жуманазарова алтын медаль алганда, мисалы да, биздин желекөтөр гимн ырдап атканда ыйлабаган кыргыз калган жок да. Ошол кызды ушундайга теңип койду. Чотоновго кайрылат элем. Кыргыз үчүн эмне иш кылып, кыргыздын желеген кайсыл желде желбиреттиң деп суроо берет ушул киши. Биздин көрсөтүү соңуна келип жетти. Сиздерге эркин микрофон. Эже баштаңыз. Эми биз ынтымакка эгерде дайыма эле ушинтип бири-бирибизди ыркырап жей турган болсок, мындай ислам дүйнөсүнө аралашкан адамдардын баары кыргыздын наркына, салтына туура келбеген нерселерди айтып, кош бийлик кыла турган болсо, биз мындан ары чыдоого болбойт. Ошон үчүн эгерде ынтымакка келели десе, баягы кыргыз айтмакчы жет өлчөп биргес дегенде сөздү айтаарда дагы ошону ойлонуп туруп сүйлөшсүн. Кыргыздын наркына доо кетирбеш керек. Нарк жөнүндө мыйзам чыкты. Мындан кийин эгерде наркка, салтка доо кетире турган болсо, мыйзам чегинде жазага тартылыш керек булар дагы. Ошон үчүн биз кыргыздын наркы жана мыйзамы улуу дүйнөсү, улуу жолдо дагы бизди улуу дүйнөгө алып бара турганга чейин кылымдар бою жашап келген мыйзам, нарк кылымдар бою да кете бериш керек. Кыргыз барда ал наркта, мыйзам, салтта өлбөш керек. Ошон үчүн биз кыргызбыз. Биз кыргыз деген өзү көктөгү жылдыз көппү же кыргыз көппү деп сыймыктанып, ушундай улуу сөздөр менен келген элбиз. Ошол сыймыгыбыз менен ажырабай дайыма бийикте жүрө берели.
Жакшы сөз барбы? Мен кыргызмын, мен ошого мактанам. Эне тилин кылымдарга сактаган деп. Кыргыз болуп төрөлүп, кыргыз болуп өлөлүчү. Кыска сөзүм ушул. Кыргыз бололучу. Кыргыздын тили, дини бар. Мен динди кармаганын баарын жаман дебейм. Сонун кармагандар да бар. Кыргыздын тили бай, сонун сөз бар го, эттин дамы майда бар, кыргыз тилдей кайда бар деп. Кыргыз болуп төрөлүп, кыргыз болуп өлөлү. Айтарым ушул. Ана сиздерге рахмат. Ушундай нерселер көтөрүлүш керек, кыргыздын арктуулугу элге жайылыш керек. Кийинки коомго калтыра турган болуш керек да, кыргыздын салты санаасын. Анткени азыр көп нерсеси унутулуп, кээ бир кыргызча сөздү деле азыркы балдар, мисалы мен өзүмдүн эле балдарым билбейт да. Кыргызча айтсаң ал эмне дейт да. Ошон үчүн ойлойм, кыргыздын салттуулугун идеология күчтүү жүрүш керек ошо мына биздин. Сизге рахмат. Атайын чакырып ошо кыргыздын дүйнөсүнө өзүңүз да күйүп бышкан адам катары бизди чакырып ушул бул киши менен жакшы эле күттүк. 1 саат күттүк, 1,5 саат күттүк. Анан эми бир арай көз чарай сүйлөшө турган сөзүбүз ичибизде калып калды, бирок ошого карабай айтар сөзүбүздү айтып алдык. Рахмат. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, кыргыз бололу, кемиген китеп, кемтирилген кыргыз болбойлу. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишбер, Түркөй сыйлыгынын жеңүүчүсү Гүлжамиля Шакирова болду жана ошондой эле продюсер, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Астра Исмаилова. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эфирден кайрадан көрүшкөнчө.